Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін дағы триллер жанрын улап 2020 жылы шыққан Татынакай тасма аткаруучу Лили Коллинстин аткаруусунда Караңгы мурас аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыздын атасы кайтыш болгондон кийин кызына байлыгын эле эмес, өтө бир чоң табышмактуу сырын дагы мурас кылып кетиптир. Анда эмесе акырындан тасмага өтө берели. Азыркы күндө өлкөбүздүн өнүккөнү кадимкидей байкалып, экономика алдыга жылганы бардыгыбызга эле сезилип жатса керек. Бирок кантсе да толук жумуш орундар жетишпей, көптөгөн туугандарыбыз Россия жергесинде эмгектенип жүрүшөт. Андыктан өлкөбүз бутуна туруп өз арабасын өзү тартып калганга чейин буйруса кайтып келем деп убактылуу Москва жергесинде иштеп жүргөн бир туугандарыбызга жаңылыгыбыздан бөлүшүп кетели. Эгер сиз документ иштериңизди толуктап регистрация жасатышыңыз керек болсо, өзүбүздүн эле жердештерибиздин бири Иса мырзага кайрылсаңыз болот. Байкебиз бул тармакта көп жылдан бери эмгектенгендиктен сиз орчундуу деп эсептеген документ маселеңизди бачым эле бүтүрүп бере алат. Андыктан байланыш сандарын жазууга камданып калсаңыз +7 901 547 86 17. Тасманын башында үй бүлөдө атасы өлүп тажия болуп жатканда күбө болобуз. Өлгөн адамдын аты Арчер Монро, ал өтө бир бай адам болчу. Анын артында аялы Кэтрин, баласы Уильям жана кызы Лорен калган. Лорен Манхэттендин прокурору болуп иштеп, Уильям болсо саясатка аралашып, шайлоолорго катышып жүргөн. Ошентип тажия бүтүп коноктор кеткенден кийин Лорен атасынын бөлмөсүнө кирип, ал жерден шахматты көрүп, атасы Лоренге шахмат аркылуу көп нерсени үйрөткөнү эсине түшөт. Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин үй бүлөнүн жактоочусу Гарольд раматылык Арчердин үй бүлөсүнө калтырган мурасы жөнүндө катты окуйт. Ал баласына $20 миллион калтырса, кызына $1 миллион калтырып, калган акчасынын көпчүлүгү мамлекеттик органдарга жардамга бөлүптүр. Бирок мындан соң жактоочу Лоренге жолугуп, сага атаң аз акча калтырганда көп деле капа болбой эле кой. Мен атаңды тааныганыма 30 жыл болду, ал сени аябай жакшы көрөт болчу. Ошондуктан сага дагы бир нерсе калтырган деп буюмдар салынган кагазды берди. Каарманыбыз кагазды ачса, ичинде флеш карта бар экен. Ал ноутбугуна флешканы салып, ичиндеги видео тасманы көрө баштайт. Тасмада атасы кызына кайрылып, эгер сен бул тасманы көрүп жатсаң, демек мен бул дүйнө менен кош айтыштым. Сен балдарымдын чоңусуң, ошондуктан бул сырды сага айтайын деп чечтим. Бирок башка бирөөлөр угуп калбаш үчүн сага бул нерсени сыр менен айтайын. Ал катылган сыр жердин астында деп эле тасма бүтүп калат. Лорен бөлмөдөн чыкса, туугандары бир жерде чогулуп алып олтурушкан экен. Ал эч кимге байкатпай эле үйдүн сыртындагы короону изилдеп жөнөйт. Бактардын арасында аралап жүрүп кичинекей кезиндеги ойногон жерин көрүп, ал жерде жакшылап караса эле жердин астында түшө турган темир эшик бар экен. Жанагы атасынан калган кагаздын ичинде ачкыч дагы бар болчу. Каарманыбыз эшикти ачып, бир жагынан коркунучтуу болсо, экинчи жагынан аябай кызыктуу болуп, деги бул жакта эмне бар экен деп эле ал жактын чырагын жандырып алып кирип жөнөдү. Бөлмөлөрдүн биринин мойнуна темир кишен салынган. Эсинен кетип олтурган түшүнүксүз кишини көрүп калды. Ал көрүнүшүнөн өлүп калган кишидей болгону менен тирүү болчу. Анда чочуп кеткен Лорен ал жактан чуркап качып чыгып, өңүнөн кетип эле үйүнө кирип калса, анын иниси жанына келип, атам мага мурас кылып өтө эле көп сумма таштаптыр, кааласаң экөөбүз ортодон бөлүшөлү. Сенин жүзүңдөн капа болгонду көрүп турам десе, Лорен ага кайрылып, жок, бардыгы сен ойлогондой эмес, эч кабатыр албагың. Андан көрө акчаңды шайлоого кетиргин. Сенин келечегиң алдыда деп андан соң апасы менен сүйлөшүп, Лорен туугандары кеткенден кийин ал жерде калмай болот. Ошентип ал кечинде кызы менен 50 центке окшогон күйөөсүн узатып, атасынын үйүндө жанагы маселени аягына чыгарайын деп калып кетет. Ал эртеси күнү бекитилген тапанчалардын бирин алып жанагы жертөлөгө түшүп барып, кишенделип турган кишинин бөлмөсүнө кирсе, ал адам жатып алган экен. Анда Лорен кыйкырса дагы жаткан адам эч кандай жооп бербей, Лорен анын жанына акырын барып алып эле кол издерин ала баштады. Бул жолу дагы коркуп кеткен Лорен ал жерден качып чыгып, менин жүзүмдү таанып калбасын деп эле бет каптагым келип алат. Анда жанагы кишенделип турган киши Лорендин келгенин көрүп эле дароо сөз баштайт. Сенин атың Лорен Монро, сен Арчердин кызысың. Ал өзү бул жака эмнеге келбеди? Сенин бир тууган эниң жана апаң бар экенин билемин. Анан да күйөөң экөөңдүн жалгыз кызыңар бар. Мен сен жөнүндө баардык маалыматты билем. Ал бет капты алып деле койсоң болот. Менден жашырынып деле кереги жок десе, Лорен бет кабын алып, сен деги кимсиң? Бул жакта эмнеге байланып турасың? Мага баардыгын түшүндүрүп десе, байланган адам менин атым Морган Уорнер. Мен бул жерде 30 жылдан бери кармалып олтурам. Бирок мен сага баардык чындыкты айтып бериш үчүн бир шартым бар. Мени бул жакта атаң 30 жылдан бери кармап чыргатып деле тамак берген жок. Ошондуктан мага өтө бир даамдуу тамактарды алып келип бергириң. Сенин кайра бул жака келгениңе караганда Арчер өтүп кеткен окшойт. Ал сага мени мурас кылып калтырыптыр да. Макул, мен сага чындыкты айтып берейин, бирок ошол тамак аштарды сөзсүз алып кел деп айтат. Анан да Морган, мен сакал мурутумду алып кичине адамды келбетиме келип алсам жакшы болот эле десе, Лорен
ал отурган жерге бычакты таштайт дагы кетип калат. Көрсө ал Морган айткан тамак аштарды алып анын оозунан чындык туугайын деп чечкен экен. Ошентип ал керектүү нерселерин алып алып кайрадан жертөлөгө келсе, Морган бул жолу сакал мурутун кырып бир аз болсо дагы адамга окшоп калыптыр. Морган алынып келинген нерселерди жегенче эле көзүнөн жаш ага баштады. Анткени акыркы 30 жылдан бери Арчер ага эчтеке бербей, Морган тамактын даамы кандай болорун унутуп деле калыптыр. Анда Лорен мен азыр келемин, сиз тамагыңызды батыраак жеп бүтүңүз деп сыртка чыгып, Санчес деген тааныш тергөөчүсүнө коңгуроо кылып, мен сага бир адамдын кол издерин жөнөтүп жибердим. Ал жөнүндө маалымат таап берчи деп кайрадан келет. Бул убакта Морган ага алып келген шоколадты кармап олтурган эле. Ал Лоренге Арчер мага бир жылда бир гана жолу шоколад берчү. Анда дагы бир шоколадты толук бербей бир тиштем гана берип, калганын мен жетпей турган жерге коюп аябай мени кыйначу. Анан дагы ал мени ар дайым сүрөткө тарта берчү деп каарманыбызга сүрөттөрдү көрсөтүп, андан соң окуяны башынан айтып берүүнү чечет. Көрсө ал Арчер менен жаш кезинде карта ойноп жүрүп таанышып калган экен. Экөөнүн кылыктары бири-бирине окшош болуп, картаны жана оюн күлкүнү аябай жакшы көрүшчү. Бир күнү экөө тең бир аз мас болуп алып Арчер унаага олтуруп алып айдап бара жатып, жолдон бирөөнү сүзүп кетип эле ал ошол жерде өлүп калат. Анда Морган биз тартип сакчыларды чакыралы десе, Арчер эмне кылышын билбей, биз андан көрө буну көмүп салалы деп токойго алып барып эле Морган ага жардам бергиси келбесе дагы болбой эле көмүп салат. Мындан соң ал Морган мени сатып койбосун деп аны уктата чаап, ошол жерге алып келип байлап туруп камап салыптыр. Анда Лорен сиздин айткан сөздөрүңүз жомок эле сыяктуу экен, мен сизге кантип ишенемин? Далилдеп бере аласызбы десе, Морган ага жооп берип, Арчер сенин апаң Кетринди жакшы көрчү. Бирок анын София Фиори деген ойношу бар эле, мен анын дарегин дагы билемин. Ишенбесең ошол аялга барып жолугуп көр десе, муну уккан Лорендин жини келип, эгер калп айтып жаткан болсоңуз, мен бул жака экинчи келбеймин, сиз бул жерде чирип өлөсүз деп эле ал жерде жаап туруп чыгып кетип калат. Мындай нерсени атасынан күтпөгөн Лорен дароо эле Моргандын сөздөрүн изилдей баштады. Бирок ал акыркы күндөрдө Морганга алаксы өзүнүн иштерине жакшы көңүл бура албай, сот отурумуна кечигип келип, прокурорлукту да жакшы алып бара албай жатты. Ошентип каарманыбыз Морган берген дарекке барса, ал жерде чындап эле София деген аял жашайт экен. Ал Арчердин жөн гана ойношу болбой, экөөнүн ортосунда Алекс деген баласы дагы бар болуп чыгат. Бул нерселерди уккан Лорен эмне дешин билбей калды окшойт. Анткени бул маалыматтар сыртка чыгып кете турган болсо, энесинин жакында боло турган шайлоосуна залакасын тийгизип, анын шайлоодон өтпөй калышы толук эле мүмкүн болчу. Ошондуктан ал үй бүлөнүн жактоочусу Гаррелтке барып, сен София жөнүндө маалыматты билет экенсиң, эмнеге бул нерсени бизге айткан эмессиң? Артыбыздан жашырынып коюп, сен дагы ишти кылып жүрөт экенсиң да десе, Гаррелт ага жооп берип, бул атаңдын өзүнүн жеке иши болчу, мен бул нерсеге аралаша албаймын да. Бирок биз Софиядан кагаз жаздырып алганбыз. Ал бул тууралуу маалыматты эч качан эч жакка чыгарбашы керек. Анткени биз ага чоң сумма бергенбиз деп айтат. Мындан соң каарманыбыз апасы менен иниси Уильямга жолукса, алар шайлоо иши менен алек болуп колдору деле бошобой жаткан. Анда Уильям эжесинен суранып, эртең мен элдин алдына чыгам, сиз дагы менин колдоочум катары элдин алдына чыгып бир эки ооз сөз сүйлөп коюңуз. Кантсе дагы Манхэттендин башкы прокурорусуз, сиздин дагы сөзүңүз өтүмдүү десе, каарманыбыз макулдугун берет. Мындан соң ал кайрадан жертөлөөгө кирсе, Морган ага карап, мен сага айткан нерсенин бардыгы чындык болуп чыктыбы? Алардын ортосунда баласы дагы бар болчу, аны дагы көрсөң керек. Мен сага болгон нерсени болгондой айтып жатам, мени качан кой бересиң? Чындыкты айтсам кой берем деп айттың эле го десе, Лора ага жооп берип, бул нерсең жетишсиз. Мага дагы далилдер керек, мындан башка эмнелерди билесиң десе, Морган ага жооп берип, мен сенин атаң жөнүндө бардык нерсени билем. Ал күндө бул жака келип мени менен шахмат ойногончо өмүрүн айтып берип турчу. Мен аны чын жүрөгүмөн жаман көрсөм дагы бардык сөздөрүн укканга туура келет эле. Анткени менин жашоомдо андан башка кызыктуу эч нерсе жок болчу. Кааласаң мойнумдагы кишенди чечсең, атаң унаа менен сүзүп кетип өлтүрүп койгон баланын көмүп койгон жерин көрсөтөмүн. Менин сөзүмдө эч кандай жалган жок десе, Лорен көп ойлонбой эле анын мойнундагы кишенин чечет. Бирок ал Моргандын колун кишендейт дагы эшикти көздөй эле тапанчасы менен алып жөнөдү. Бөлмөдөн 30 жылдан бери чыкпаган Морган эшикке чыгып көзүнө жаш алып, адамдар эркиндикте жүрүп айлана чөйрөнү көргөнүнө шүгүр кылбай калышты. Анткени алар бул нерсени кадимкидей эле боло турган нерсе деп ойлошот. Бирок мен үчүн эшикке чыгыш жашоомдогу эң эле бактылуу күндөрдөн болуп калган. Ошол максатыма жеткирдим деп Лоренге ыраазычылыгын билдирип жатса, Лоренге күйөөсү Скотт коңгуроо кылып, сенин эмнеге акыркы күндөрү дайын отуң жок болуп жатат, кызың болсо сени ар дайым сурап атат, деги үйгө келесиңби десе, Лорен мага дагы бир аз убакыт бер деп эле өчүрүп койду. Ошентип экөө түн ортосу унаага олтуруп алып, Морган Лоренди бара турган жерге алып барып, дагы эле ушул жерге көмгөнбүз. Жерди казайынбы десе, Лорен аны сен алыс жака барып олтура бер, мен өзүм казам деп эле жанагы жерди казып баштайт.
Ошентип көмүлгөн адамдын сөөгүн тапкан Лорен эмне кылышын билбей аны кайрадан эле көмүп салып, Морганды унага олтургузуп аркага алып барып эле кайрадан жертөлөөгө камай баштайт. Анда Морган арызданып, мен сага болгон чындыкты айтып бердим го, мени кой берем деп убада бербедиң беле? Сен деле так эле атаңа окшош экенсиң. Силердин үй бүлөңөрдүн жыргалчылыгы үчүн мен эмнеге кыйналышым керек? Мен сени түшүнүп турам. Эгер акыйкаттын баардыгы сыртка чыгып кетсе, силердин үй бүлөңөрдүн кадыр баркы түшүп, инин шайлоодон өтпөй калышы мүмкүн. Бирок мени кой берсең, мен эч кимге эч нерсе айтпаймын. Мен каарып канча өмүрүм калганын деле билбей калдым. Ошол кичине өмүрүм болсо дагы эркиндикте жашап өтөйүнчү. Эмне үчүн атаңдын кылган күнөөлөрүнө мен азап тартышым керек? Менин апамды деле ойлоп койсоңор болот. Анын баласы деле өзүнчө дайынсыз жоголуп кетсе, кандай акыбалда калды? Деги эмне кылсам мага ишенип кой бересиң десе, Лорен анын колундагы кишенин чечип, бирок мойнундагы кишенди кайрадан салат дагы ачкычты үстөлдүн үстүнө коюп кетип калат. Болуп жаткан окуялар оюнан кетпей каарманыбыздын башы айланып, ал тергөөчү Санческе чалса дагы деле Морган жөнүндө маалымат таап элек экен. Эртеси Лорен үйүнө барып, кызынан дагы күйөөсүнөн дагы көптөн бери келбегенине кечирим сурап, андан соң жумушуна барып сот отурумуна катыша баштайт. Бул жолу сотто күчтүү ишкерлердин бири финансылык алдамчылык жөнүндө соттолуп жаткан. Лорен соттолуучуга тиешелүү компанияларды карап жатып, алардын арасынын ичинен атасынын дагы ишканасын таап алат. Билинбегени менен Арчердин туура эмес кылган иштери аябай эле көп окшойт. Ошентип атасы жөнүндө көп маалыматтарды билгенден кийин Лорен көп ойлонуп, кайрадан жертөлөөгө келип Морганга кайрылып, сен кой берсем качып кетем деп убада бердиң. Бирок мен сага кантип ишенем десе, Морган ага жооп берип, мен бул жерде 30 жылдан бери кармалып олтурам. Эгер мен бул эшиктен чыга турган болсом, бул эшикке эч качан кайтып келмек эмесмин. Сага убада беремин деп экөө кол алышкандан кийин Лорен ага кийим кече таштап, сен даярдана бергениң бүгүн кетесиң деп айтат. Мындан соң ал жактоочу Гарольдка барып, чет өлкөлөрдүн биринен эсеп ачкындагы ал жака мага берилген $1 миллион которуп, 100 000 долларын акчалай чыгарып алгандагы мен сага бир адам жөнүндө маалымат берем, ошого паспорттарды жасап бергениң. Бул тууралуу эч кимге айтпа десе, Гарольд эч нерсени түшүнбөй, деги эмне болуп жатат? Акыркы күндөрү сага болгон суроолорум көбөйүп кетти десе, Лорен бул жөнүндө эч ким билбеш керек деп эле кетип калды. Ошентип Морган кетүүгө даярданып жатып, Лоренге дагы бир жолу чындыкты айтат. Көрсө анын инисинин саясаттагы ийгиликтеринде түздөн-түз атасынын тиешеси бар экен. Ал биздин дагы кээ бир саясатчылардай эле шайлоочуларды сатып алып эле шайланып жүргөн экен. Лорен бул тууралуу Уильямга айтса, Уильям Лоренге жооп берип, сен эмне жаш бала болуп калдыңбы? Сен деле Манхэттендин прокурору болуп калганың жөндөн жөн эмес да. Ага деле атамдын тиешеси бар десе, Лорен жини келип кетет. Ошентип 30 жылдан бери биринчи жолу жарыкты көргөн Моргандын көзүнүн жашы токтобой, Лорен аны унаасына салып алып эле аэропорт жакка алып жөнөдү. Алар учактын жанына барганда Морган Лоренге, мени ушунча жылдан бери бир нерсе өлүмдөн сактап турду. Мен бул сүрөттөгүдөй каттама жегим келчү. Ошондуктан аман калсам ушуну жеймин деп өзүм убада берип жүргөмүн. Сен негизи жакшы адам экенсиң, мен сага ыраазымын десе, Лорен ага карап, мен сенин чачтарыңдын кээ бирлерин алып алдым. Эгер оданга турбай кайра келип элге бул тууралуу жая турган болсоң, сенин ДНКңды ар кылмышка кошуп сени жок кылып алам. Эми жакшы баргының деп эле Гарольдка кошуп учакка салып узатып жиберет. Мындан соң Лорен келип жертөлөнү тазалап ал жакта жыйынтерин кылып жатса, тергөөчү Санчес ага коңгуроо кылып Морган жөнүндө маалыматтарды үйүнө жөнөтүп жиберген болот. Бирок ал жертөлөдө болгондуктан байланышы иштебей үйүнө апасы келип калып, жанагы келген кагаздарды алып ачып окуй баштады. Бир убакта ал жерге Лорен келип калса, Кэтрин Моргандын сүрөтүн көрсөтүп эле, сен буну кайдан тааныйсың деп эле кыйкыра баштайт. Анткени Кэтрин ал адамды тааныйт экен, анын аты Морган эмес, Карсон болот. Ал Лоренге, сен бул тууралуу маалыматтарды кайдан билип жүрөсүң? Бул өтө бир жаман адам. Ал кылмышкер да, кандай бир балеге кабылдың десе эле, Лорен эч нерсени түшүнбөй унаасын айдап алып кайрадан аэропорт жакка жөнөдү. Айткандай эле ал келсе, Морганды салган учак дагы деле ордунда турат экен. Анан да Гарольд ал жерде канжылап эле өлүп жаткан болот. Анда Лорен эмне кылып койдум деп эле эч нерсени түшүнбөй кайра үйүнө келсе, үйдүн жарыктары өчүп, апасы дагы жок экен. Бирок жанагы короодо жайгашкан жертөлөнүн жарыгы чыгып турган. Лорен чуркап барса эле, апасы ал жакта эл соолуп жатып, Лорен аны тургузганга аракет кылып жатса, Морган артынан келди дагы жарыкты өчүрүп салды. Ал ушунча жылдан бери караңгылыкта жашагандыктан караңгыда көзү көрө баштаган экен. Ошондуктан караңгылыктан пайдаланып Лоренди уртокмок алып, аны эсинен кетирип, 30 жылдан бери өзү байланып келген чынжырга байлап салды. Ал каармандарыбыз ойгонгондон кийин, мен бул чынжырга Арчердин өзүм байлаймын деген ниетим бар эле. Мен бул нерсеге өтө көп даярданганмын. Ал мени өлтүрөм деп бир дары ырастаган болчу. Бирок ал дарысын мен урдап алдым дагы, экөөбүз шахмат ойноп жаткан кезде колуна сайып салганмын. Эсинен кетеби десем, бирок ал качып чыкканга жетишип калды. Ошондо такыр үмүтүм үзүлүп калды эле. Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин сен кирип келдиң. Мен сени бир көрүп эле буну алдаса болот экен деп ойлонуп, өзүмдү аябай алсыз көрсөтүп эле бул жерден бошонуп кеттим. Эгер сага кызык болуп жатса, окуяны башынан айтып берейин деп эле кичинекей кезиндеги мезгилдерин айта баштайт. Көрсө, Карсон Арчер менен дос болгону менен анын аялы Кэтринге көз салып жүргөн экен. Ошондуктан ал ичип жаткан ичимдикке бир күнү дары кошуп берип, аны эсинен кетирип, бөлмөлөрдүн бирин алып барып эле зордуктап салыптыр. Бул тууралуу Арчер билип калып, Карсонду уртокмок алып эле
бир жака алып жөнөйт. Анда алар буга чейин Карсан айтып бергендей чындап эле бирөөнү унаа менен уруп кетишип, кырсыктан жарадар болуп калган адамды Карсан ошол жерде өлтүрүп салып көмүүнү сунуштаган экен. Көрсө токойго ал адамды Карсан алып барып көмүп салган кезде Арчер Карсанды чындап эле уктатача бул жертөлөгө алып келип байлап салыптыр. Анткени ал аялын зордуктап койгондугу үчүн кыйноо көрсөтөйүн деген экен. Бул нерселерди уккан Лорендин жини келип Карсан менен мошташканга аракет кылып, ага кол салайын деп жатса эле Карсан кыйкырып, сен дагы деле түшүнбөдүң окшойт, чыныгы эле келесоо экенсиң. Сенин атаң Арчер эмес, менмин деп жатса эле анын артынан Кэтрин тапанча менен эле атып салды. Я твой настоящий отец! Мындан соң апасы кызынын жанына келип, сен атаңдын эле кызысың, бунун сөздөрүнө маани деле бербегиниң. Эми кандай кылабыз десе, Лорен ага жооп берип, бул адам 30 жыл мурда эле жоголуп кеткен. Ошол эле чечим боюнча калсын деп ал жерге күйүүчү майды чачышып, жандырмалканы ыргытып эле жертөлөнү Карсанды кошуп эле өрттөп жиберет. Ушундай мүнөттөр менен эле тасмабыз аягына чыгат. Бул төбөсү адамдарга көрүнгөн бай адамдар өздөрүнүн репутациясы бузулбаш үчүн адамдын өмүрү менен деле оңой эле ойноп коюшат экен. Мындай бай болуп, бирок ичиңдеги чирик менен жашагандан көрө тазалыкта бактылуу жашаганга эмне жетсин. Андыктан достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, достарларыңыздар менен бөлүшө жүрүңүздөр. Кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, бири-бирибизге мамилени мыктысын жасайлы.